Сыдымандын апасы кыргыз элинин алдында мен эне катары кечирим сурайм. Балам каттуу жаңылып алды. 20 февралда блогер Сыдымандын апасы Махабат Молдомусаева президентке кайрылуу кат жазды. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден башка кайрылуучу арга жок калды. Биринчиден, сиздердин алдыңыздарда, жалпы кыргыз элинин алдында мен эне катары кечирим сурайм. Сизге кайрылуумдун себеби баламдын соттук ишине адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду өтүнөм. Мен Элмир Сыдымановдун жалгыз бой апасы болом. Балам Инстаграмда Сыдыман деп катталып блогерлик иш алып барчу. Анын блогерлик менен алектенүүсүн мен такыр туура көрбөйм. Балам каттуу жаңылып алды. Ал жаштыгы менен өзүнүн эмоциясына ээ боло албай, анын баракчасына катталган хейтерлердин сөгүнгөн комментарийлерине жооп берем деп туура эмес сөздөрдү сүйлөп алган. Балам ошол эле күнү сөздөрдүн хейтерлерге даректелгенин, жалпы түштүк элине эмес экенин тактап кечирим сураган. Эми Элмир кылмыш кодексинин 313-беренеси менен шектелип, 7 жылга эркинен ажыраш мүмкүн деп жатышат. Видеону көрдүм, сөгүнүптүр, өз оюн айтыптыр, бирок эч кимдин аймактык кастыкты жаратууга үлгүрбөптүр. Балама болгону түшүндүрүү иштери жетиштүү. Менин акыбалымды түшүнүңүз, эненин жүрөгүн эске алыңыз. Элмир үйдүн улуусу жана анын кичинекей бөбөктөрү бар. Сураштырсаңыз тез ынанасыз. Биздин жашоо шарт өтө оор. Элмир өзү жаш бала болгону менен биздин үй бүлөнү камсыз кылган жалгыз ушу бала. Балам кичипейил, өзүнүн жардамын аябаган, саламы түз адам. Айтмакчы, баламы издөө салынганын милиционерлер бизге айткан эмес. Балам Алматыда болчу. Үйгө укук коргоочулар келишип, балаңыз бизге жолугуп кетсин деп эле билдирген. Балама өздөрү дагы телефон чалышып, 17 февралда кел дешиптир. 17 февралда Элмир Бишкекке өзү келди. Анан ошол күнү милиция бөлүмүнө балдар менен чогуу барып, ал жерден анын алып калышыптыр. Тергөөгө эч тоскоолдук жараткан жок. Эртеси 18 февралда Элмирдин кое бербестен 2 айга камап коюшту. Баламдан башка менин таянар кишим жок. Мен анда-санда ашпозчу болуп иштечү элем. Эми жумуштан да айрылдым. Азыр мен сыртка чыга албай калдым. Элдин бетин карай албай калдым. 3 балам тең. Февралдын башынан бери кооптонуп мектепке барышы элек. Балам адам өлтүргөн жок, уруулук кылган жок, эч бир адамдын ден соолугуна зыян келтирген жок. Анын айткан сөздөрүн эч кимди касташууга дагы чакыруу болгон жок. Болгон өз оюн сөгүнүү сөздөр менен айтты. Эфирден сөгүнгөнү үчүн 7 жылга соттоо бул өтө адилетсиз. Элмирдин эки жакты бөлөйүн деген такыр ою жок. Мен өзүм Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынан болом. Мен дагы түштүктүкмүн. Муну менен Элмирдин элди экиге бөлөйүн деген ою болгон эмес экенин баса белгилейм. Сизден терең өтүнөрүм. Эне жүрөгүн эске алып, биздин оор турмуш шартты эске алып, Элмирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана жетиштүү экенин эске алып, баламдын соттук ишине катардагы жарандын үнүн уккан Айкөл эл башчы катары адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду терең өтүнөм деп жазды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.